негизи мыйзам долбоорун максаты жакшы. Ошол менен эле чогуу биз бул менен баягы мугалимдерибизге дагы багындай бир коркунуч алып келбешибиз керек. Себеби жакында эле болуп өткөн окуялардан кийин чындыгында бир топ алардын ишке болгон баасы солкундап турат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул мыйзамды бүгүнкү күндөн тактана жазып белгилеп кетишибиз керек. Кээинки учурларда ошол ата-энелер өздөрүнүн багы балдары жылуу жакшы жерде окуш үчүн ошол жеке баягы өздөрү инициатива көтөрүп кылышат да. Туура региондордо кээинки учурларда ошол жылуулук системасы жакшы эмес, же болбосо дагы бир шарт окууга шарт жакшы болбогон учурларда ата-энелер өздөрүнүн жеке каражаттары менен кылып келет. Бул нерсени биз ошол жогоруда айтып өткөн камкордук кеңешин биз мыйзамдаштырып калтырып коюш керек. Ошол сунушту мен дагы колдойт элем. Ошол менен эле чогуу Надира Санташевна дагы бир мыйзам долбоорунан сырткары бүгүнкү күндө ошол мектептеги баягы дедовщина деп коебузбу, же болсо баягы мындай кандай азыр токтоп калды мындай көрүнүштөрчү, жат көрүнүштөрчү. Кээинки учурларда ошол суицид менен аяктаган бир окуялар болуп атат. Ошону ички иштер өкүлдөрү менен биргеликте жооп берсеңиздер, мына жакында эле бир жума мурда ошол Жалал Абад облусунун Базар Коргонуна 33-Жусуп Турусбеков мектептен ошол бир жаш багында бала ошол суицид кылып өзүн өзү асып ошо менен баягы өтүп кетти да. Өзүнүн келечегин талкалапчы. Ошол мектептеги дедовщина дейбизби, рекетчилик дейбизби, ошол көрүнүштөр алып келип атат ошол жыйынтыккачы. Ошол боюнча мына ИДНдер, билим берүү тармагы кандай профилактикалык мероприятияларды өткөзүп атасыздар. Бул көрсөткүч жылдан жылга баягы кыскарып атабы же өсүп атабы? Ким жооп берет? Саламатсыздар, Акалбек, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Жаш балдар арасында, мектеп окуучуларынын арасында бул өзүнүн өмүр кыйоо маселеси бул аябай чоң көйгөй болуп турат азыркы учурда. Бирок былтыркыга караганда быйыл суицидтер азайды да. Былтыр 10 айдын ичинде 79 суицид катталган болсо, быйыл 10 айдын ичинде 75 суицид. Башкача айтканда 5%га азайды балдардын арасында суицид. Суицидтин ар кандай причиналары көп болот. Бир эле мектептик аракеттин айынан деп суицидтин бизде андай факторлор жок эсе да азыр эле. Көбүнчө баягы үй бүлөнүн арасындагы түшүнбөстүк, анан башка себептер менен болуп атат. Рахмат. Ошол мектепте конфликттен жок дейсизби? Жок, мектепте конфликт бар, бирок жок десе да мал аз, аябай көпчүлүгүн түзбөйт да бул суицидтер арасында. Сиздер жылына канча жолу окуу түшүндүрүү иштерин жүргүзөт ИДН? Бизде ар бир мектепте өзүнүн инспектор ИДНдер бар. Алар жок дегенде бир айда бир жолу балдар менен беседа болуп турат. Ар кандай класстар менен керек болсо сабак өтөт өзүнүн өмүрлөрү боюнча. Билим берүү министрлигинен бир айда бир өтүшөбү келип? Ооба, биздики бир жагынан тышкы иштер министрлиги менен биргеликте планыбыз бар. Ал жерде атайын офицерлер келип, ошол өзүнчө мындай эффективдүү да бул лекциялар, өзүнчө жолугушуулар, суроо жооп беретинде. Экинчи жагынан биздин өзүбүздүн класс жетекчилердин, соцпедагогдордун программасы бар. Ал жерде алдын алуу, анан тиешелүү учурда ошол ар бир класстагы баланы байкоо жүргүзүү, анан башка инструменттер бар. Ошонун эсебинен кайсы бала мисалы оор абалда экенин аныктап туруп, аны атайын учетко кылып, анан тышкы иштер министрлиги менен бирге иштейбиз да. Бул өзүнчө атайын программабыз бар. И ар бир класс жетекчинин жана соцпедагогдун программасы бар.
Надира Санташевна, мишиңизге ийгилик болсун. Ошол эми биз жетектеп турган учурда өзгөчө ушул учурда биз жоопкерчиликтүүбүз да. Ушу келечек муундары боюнча сиз бизчи. Ошон үчүн бул нерсени катуу көзөмөлүңүзгө алып, сөзсүз түрдө болбой калса чакырып, буларга маалымат иретинде ушул нерсени бир колго алсаңыз. Бүгүнкү күндө баягы Z поколение дейбизби? Алар баягы психологически, эмоциональный неустойчивый болуп калышты да. Ошон үчүн алардын өзүнө жарашыктуу метод менен өзүнө баягы подход кылып, индивидуальный подход кылабызбы кээинки учурларда. Ошол келечек муунубузга кайдыгер карабастан ушул нерсени колго алсаңыз. Ошол менен чогуу Эркебек Жумабекович толук бир 15 жылдын тегерегинде биз мына мектепте окуп жүргөндө биз дагы атайын ошо ички иштер өкүлдөрүн ошо идеяны окутуп, атайын баягы ИБСтерге алып барып баягы көрсөтүп, баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзчү эле. Кудайга шүгүр, баягы жаман баягы нерселерге аралашпадык. Ошон үчүн сиздер дагы ошо жоопкерчиликтүү бул нерсеге карап, ушу келечек муунубуздан анча-мынча жаман баягы кылмыштуу топтордон атайын кээ бир учурларда алдын алганга аракет кылсак биргеликтечи.